Саламатсыңар урматтуу окуучулар. Силер менен кайрадан физика телесабагында жолугушуп отурганыма абдан кубанычтамын. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү сабагыбызды баштап теманы айтаардан мурун балдар, мен силерди төмөндөгү видео тасманы көрүүгө көңүлүңөрдү бурат элем. Мына балдар, бул видео тасманы көрүү менен бүгүнкү сабагыбыз эмне жөнүндө боло тургандыгын түшүндүңөр деп ойлойм. Албетте, бүгүнкү темабыз жылдыздуу асман деп аталат. Сабактын жүрүшүндө жылдыздуу асманга байкоо жүргүзөсүңөр, топ жылдыздар жөнүндө түшүнүк аласыңар, жылдыздардын түстөрү боюнча касиеттери менен таанышасыңар. Сабакта кездешүүчү жаңы түшүнүктөрдү айта кетели. Булар топ жылдыздар, асман сферасы, эклиптика жана зодиакалдык топ жылдыздар. Деги эле балдар, ачык булутсуз түндө асманга байкоо жүргүзө турган болсок, биз асмандан куралданбаган көз менен 2000ден 3000ге чейинки жылдыздарды көрө алат экенбиз. Ал эми биз асман сферасынын жарым шарынан 3000ден ашык жылдыздарды көрө алсак, анда толук асман сферасы боюнча албетте 6000дей жылдыздарды куралданбаган көз менен көрө алат экенбиз. Байыркы заманда эле адамдар ушул жылдыздарды карап, жылдыздарга суктанып, ошол жылдыздардын жаркырактыгы боюнча ар кандай жылдыздарды топтоштуруп, топ жылдыздар деп атап келишкен. Демек, топ жылдыздар дегенибиз эмне? Топ жылдыздар дегенибиз бул асманда өз ара жайланышы өзгөрбөгөн ачык жарык жылдыздардын тобу топ жылдыздар деп аталат. Азыркы кезде так аныкталган асмандын бөлүгүндө 88 топ жылдызынын так орду аныкталган. Албетте, байыртадан эле ушул топ жылдыздарды ар кандай жаныбарларга окшоштуруп, ар кандай буюмдарга окшоштуруп, алардын аттарын беришкен экен биздин ата-бабаларыбыз. Демек, жалпысынан алганда ушул топ жылдыздардын аттарын негизги 3 топко бөлүп койсок болот экен. Алар кайсылар? Биринчи топтогу топ жылдыздардын аттары булар грек, көбүнчө илимдин, билимдин очогу катары байыркы грек, байыркы Египет эсептелгендиктен, демек көпчүлүк топ жылдыздардын аттары грек мифологиясындагы аттар менен байланышкан. Мисалы, Геркулес, жыланчы, Кассиопея жана башка. Экинчи топтогу жылдыздардын аттары бул буюмдар, ар кандай фигуралардын аттары. Мисалы, таразага окшошкон топ жылдыздар тараза топ жылдызы деп атап койгон.
Ал эми ошол топ жылдыздарды бириктирип отуруп ар кандай фигуралар келип чыккан геометриялык, мисалы 3 бурчтук топ жылдызы жана 3-чү топтогу жылдыздардын аттары. Булар албетте жаныбарлардын аттары менен байланышкан. Мисалга чоң дөбөт топ жылдызы, кит топ жылдызы жана аккуу топ жылдызы. Байкоо жүргүзгөндө ал топ жылдыздардын ичинде абдан жарык жылдызы, андан кийинки жарыктыктагы жылдызы, андан кийин бираз гана көрүнгөн жарык жылдыздар жана башка ушул жаркырактыгы менен дагы аларды бөлүп карашкан экен. Азыркы кезде ушул жылдыздардын жаркырактыгына жараша аларды грек алфавити менен белгилеп коюшкан. Мисалга эң жарык жылдыздарды алар альфа тамгасы менен белгилешкен. Кийинки жаркырактагы жылдыздарды бета тамгасы, андан кийинки жаркырактыгы азыраак жылдызды гамма, андан кийинкиси сигма, андан кийин эпсилон жана башка. Башкача айтканда грек тамгасынын жайгашуу ирети боюнча бул топ жылдыздардагы жаркырактыгы дагы аныктап келишкен. Мисалга Андромеда топ жылдызындагы жылдыздардын жаркырактыгын айта кете турган болсок, биринчиси мынакей альфа жылдызы, экинчи андан бираз жаркырактыгы азыраак жылдызы бета жылдызы, гамма жылдызы, сигма жылдызы жана башка. Башкача айтканда ушул топ жылдыздардагы жылдыздардын ар кандай жаркырактыгына жараша алардын тиешелүү белгилөөлөрү айтылат экен. Демек баарыбызга белгилүү, мына силер көрүп тургандай чоң жетиген жылдыз. Чоң жетиген топ жылдызы өзү эле айтып тургандай 7 жылдыздан турат. Бул жылдыздарды бириктире турган болсок балдар, анда биз чөмүч сымал түзүлүштөгү топ жылдызды алабыз. Мына бул 7 жылдыздан турган топ жылдыз чоң жетиген деп аталат. Мына азыр ушул чоң жетиген топ жылдызы аркылуу алтын казык жылдызын кантип табабыз? Ал үчүн ушул чөмүч сымал түзүлгөн фигуранын ошо чөмүчүнүн эң башынан түз сызык жүргүзө турган болсок, анда ошол түз сызык менен акыры барып абдан ачык чоң жаркырактагы жылдызга келип такалабыз. Мына ушул жылдыз алтын казык жылдызы деп аталат балдар. Ал эми сол жактагы сүрөттөн көргөндөй, ошол алтын казык жылдызынан кайра чоң жетиген жылдызын көздөй кете турган болсок, биз кичи жетиген жылдыз топ жылдызын аныктаган болобуз балдар. Бул жерде эмне үчүн алтын казык деп атап коюшкан бул жылдызды? Алтын казык деп атап коюшканы негизи казык дегенибиз эмне? Албетте казыкты какканда ал казык кыймылсыз бир ордунда турат деген түшүндүрөт. Башка жылдыздардын баарысы мына ушул алтын казык топ жылдызын айланып аткандай сезилет. Албетте бул жылдыздар айланбайт, жердин айланышы менен бизге ошо жылдыздар айланып аткандай сезилет. Мына ошол айланып аткандай сезилген жылдыздардын баарысы ушул алтын казык топ жылдызынын тегерегинде жайланышкан болот. Ошондуктан алтын казык жылдызын асман сферасынын уюлу деп санашат балдар. Ал эми асман сферасы дегенибиз эмне? Мына жер сферасын билебиз, же болбосо жер шарын билебиз. Ошол сыяктуу азыркы кезде ушул асман сферасынын жардамында жылдыздардын жайгашуусу, ошондой эле асман сферасынын жардамында асман меридиандары жана асман параллелдеринин жардамында асмандагы ар бир жылдыздын координаталары аныкталат балдар. Ал эми ушул асман сферасындагы күндүн бир жылдагы кыймылы менен чектелген тегиздик эклиптика тегиздиги деп аталат. Эклиптика тегиздиги жөнүндө биз кийинки сабактарда дагы сөз кылабыз кеңири. Ал эми бул жерде кыскача түшүндүрүп кете турган болсок, мисалы бул жерде албетте күн айланбайт, жер айланат күндү. Бирок ошол жер күндү айлануусунда күндүн тушунда тиешелүү түрдө жердин кыймылында биз топ жылдыздардан өтүп бараткандай көрөбүз. Башкача айтканда, мына бул жерден карап көрө турган болсоңор, жер турат жана жердин бет маңдайында күн, ал эми күндүн артында тиешелүү топ жылдыз бар. Мына жердин кыймылына жараша күндүн артында ар бир айда ар бир башка топ жылдыз жайгашып калат. Мына ушул күндүн бир жылдык, башкача айтканда жердин күндү айланып чыккандагы бир жылдагы күндүн артындагы жайгашкан топ жылдыздарды алып карай турган болсок, бул топ жылдыздар 12 топ жылдызын түзөт экен дагы, алар зодиакалдык топ жылдыздар деп аталат. Зодиакалдык деп аталышынын себеби, зодиак дегенибиз
бул айбанаттар тегереги же болбосо жаныбарлар тегереги деп аталат балдар. Мына ушул жаныбарлар тегереги деген себеби бул жердеги топ жылдыздардын көпчүлүгүнүн аттары жаныбардын аттары менен байланышкан. Мисалга, бул зодиакалдык топ жылдыздарды астрологдор кеңири пайдаланышат. Жылдыз төлгө дегенди баарыбыз билебиз да, аны окуп ишенип жүрөбүз. Мына ушул жердеги айта кете турган болсок, мисалга балыктар топ жылдызы, суу куйгуч топ жылдызы, текечер, жаачы, чаян, тараза, бийкеч, арстан, суу чаян, эгиздер жана букачар топ жылдыздары. Ушул топ жылдыздардын тушу менен күндүн асмандагы кыймылы же болбосо эклиптикалык тегиздиктеги кыймылын аныктай алат экенбиз балдар. Жана ар бир күндүн туш келген топ жылдызында төрөлгөн адамдарды зодиакалдык топ жылдыз боюнча, мисалы букачар топ жылдызынын тушунда төрөлгөн, же болбосо текечер топ жылдызынын тушунда төрөлгөн, же балыктар топ жылдызынын тушунда төрөлгөн деп ар бириңер өзүңөрдүн зодиакалдык жылдыздыгыңарды билесиңер. Ошол зодиакалдык топ жылдыздар боюнча өзүңөрдүн жылдыздар төлгөсүн дагы окуп жүрөсүңөр. Бирок албетте астрология илими астрономия илиминен айырмаланып, бул псевдо илим деп аталат азыркы илимдин айтуусу боюнча. Псевдо илим дегенибиз албетте чыныгы илимге кирбейт. Ошондуктан зодиакалдык жанагы гороскоп же болбосо жылдыз төлгөлөрдү окуп баарына ишене берүүнүн кажети жок. Анткени бул жерде биздин ар бир күнүбүздө кимдерге жолугабыз, ал эмес ал күнү бизде кандай иштер болот, ошонун баарысын айтып салышат. Албетте мындай болушу мүмкүн эмес. Ошондуктан баардык ушул жылдыз төлгөлөрдү окууда анын баарына ишене берүүнүн кажети жок. Анткени астрология илими биз жогоруда айтып кеткендей бул псевдо илимдердин катарына кирет экен балдар. Азыр болсо балдар, ушул айтылгандарды бышыктуу иретинде бир суроого жооп берели дагы, андан кийин сабагыбызды андан ары уланталы. Анда эмесе суроого көңүл бурам. Жердин биз жашаган жарым шарынан көрүнгөн уюлдук жылдыз кандай аталат экен? Биринчи Сириус, экинчи Антарес, үчүнчү Алтын казык, төртүнчү Вега. Демек, жердин биз жашаган жарым шарынан көрүнгөн уюлдук жылдыз кандай аталат экен? Сириус, Антарес, Алтын казык же Вегабы? Мен оюнча бул суроого оңой эле жооп бердиңер болуш керек. Албетте туура жооп Алтын казык жылдыз экен деп биз жогоруда эле айтып кеттик. Эми балдар, ушул жылдыздардын түстөрү жөнүндө сөз кылалы. Деги эле байыртадан адамдар жылдыздарга байкоо жүргүзүүдө ал жылдыздардын түстөрүн дагы айырмалай алышкан. Жана ошол түстөрүнө жараша ал жылдыздардын касиеттерин дагы божомолдошкон экен. Азыркы кезде дагы астрономдор ошол жылдыздардын түстөрү боюнча ал жылдыз боюнча көптөгөн баалуу маалыматтарды биле алат. Бир эле мисалын айта кетели, ошо жылдыздардын түстөрү менен ал жылдыздардагы температура канчалык экендигин аныктаса болот экен. Мисалга, температура боюнча байланышкан негизги 3 түстөгү жылдыздарды бөлүп көрсөтүшөт. Булар биринчи ак жылдыздар, экинчи сары жылдыздар жана үчүнчү кызыл жылдыздар. Температурасы эң чоң жылдыздар бул жерде ак жылдыздар болуп саналат. Андан кийинки температурада сары жылдыздар, ал эми температурасы муздагыраак жылдыздар булар кызыл жылдыздарга кирет экен. Мисалга, ак жылдыздардын мисалына катары Лира топ жылдызынан Вега жылдызы, Бүркүт топ жылдызынан Альтаир жылдызы жана Чоң дөбөт топ жылдызынан Сириус жылдызы. Кызыл жылдыздарга Орион топ жылдызынан Бетельгейзе жылдызы, Уй топ жылдызынан Альдебаран жылдызы жана Чаян топ жылдызынан Антарес жылдызы. Ал эми сары жылдыздарга мисалга Аравакеч топ жылдызынан Капелла жана ошондой эле биздин күн системабыздагы күн дагы сары жылдыздардын катарына кирет экен. Күндүн бетиндеги температура болжол менен 6000 градус Цельсияга барабар экендигин дагы биз билебиз балдар. Азыр болсо дагы бир суроого жооп берели дагы, андан кийин сабагыбызды андан ары уланталы. Анда эмесе суроого көңүл бурам. Кана айткылачы балдар. Демек, жылдыздардын ичинен муздак жылдыздарды шарттуу түрдө кандай түс менен белгилөө кабыл алынган экен? Биринчи ак, экинчи кызыл, үчүнчү сары, төртүнчү көк. Мен оюмча бул суроого оңой эле жооп бердиңер болуш керек. Албетте туура жооп кызыл жылдыздар. Демек, кызыл жылдыздар албетте шарттуу түрдө муздак жылдыздардын катарына кирет экен. Ал эми биздин күн, биз айтып кеткендей, сары жылдызга кирет, башкача айтканда орточо температурадагы жылдыздардын катарына кирет экен. Эми балдар, силерди ушул топ жылдыздар боюнча дагы кызыктуу маалымат менен тааныштыра кетейин. Бул кандай маалымат? Биз билебиз,
Демек 12 зодиакалдык топ жылдызы бар экен деп. Бирок азыркы кезде 13-чү топ жылдыздагы бар экендиги аныкталды. Башкача айтканда, жылаанчы топ жылдызы астрологияда өтө сейрек колдонуучу зодиак белгисинин 13-чүсү болуп саналат. Салттуу астрология эклиптиканы 30 градустан ар бир айга туура келгидей кылып 30 секторго бөлүп келген. Ар бир секторго мисалы 2,5 миң жыл мурун эле тиешелүү зодиакалдык жылдыздардын орду берилген. Байыркы заманда топ жылдыздар түшүнүгү так аныктала элек болчу. Ошондуктан 1920-жылдын аягында гана эл аралык астрономиялык уюм топ жылдыздар түшүнүгүн кайра карап чыгып, асман параллелдери жана меридиандары арасындагы асман бөлүгү экендигин так аныкташкан. Ошондой эле 88 топ жылдызынын толук тизмеси жана алардын арасындагы так чектер 1931-жылы гана кабыл алынган. Мына ошондо эклиптика сызыгы жылаанчы деген топ жылдызына тиешелүү асман бөлүгүндагы кесип өтөөрү аныкталган. Демек 1931-жылы гана аныкталган топ жылдыз. Ал эми муну болсо азыркы кезде көптөгөн астрологдор мистикалуу топ жылдыз катары карап, өздөрүнүн астро төлгөлөрүндө абдан мистикалуу окуяларды байланыштырып, өздөрүн жарнамалоо максатында албетте колдонуп жүрүшөт. Чындыгында бул 1931-жылы эл аралык астрономиялык уюм тарабынан аныкталган. Бул топ жылдызынан 27 ноябрдан 17 декабрга чейин өтөт экен күн. Ошондой эле кийинки кызыктуу маалымат жердин прецессиясы деп аталат. Жердин прецессиясы бул жердин айлануу огунун тегерек конус боюнча 26 миң жылда толук бир жолу айланып чыгуучу кыймылы. Башкача айтканда, биз билгендей жердин айлануу огу бир багытта эле кыймылдай бербейт экен. Ал 26 миң жылда бир жолу силер көрүп тургандай конус формасындагы жолду басып өтөт. Ал эми мунун пайда болуу шарты ай менен күндүн жерге тартылуу күчүнүн натыйжасында болуп атат. Демек, жердин огу прецессия кыймылында болуу менен бир эле убакытта термелип да тура тургандыгы. Башкача айтканда, термелүү кыймылында жасаары аныкталган балдар. Мына ушундай балдар, кызыктуу маалыматтар бар экен. Азыр болсо балдар, мен силерге бир тапшырма бере кетейин үйгө. Бул тапшырма жылдыздар картасынан ар бириңер өзүңөрдүн зодиакалдык топ жылдызыңарды таап, анын сүрөтүн тартып келгиле балдар. Анда эмесе балдар, ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз да кайгана келип жетти окшойт. Сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүнкү сабакта балдар биз силер менен топ жылдыздар, алардын бөлүнүшү менен тааныштык. Жылдыздардын жаркырактыгы жана түстөрү жөнүндө сөз кылдык. Ошондой эле топ жылдыздарды табуу ыкмасын дагы карадык. Анда эмесе балдар, биздин бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен аягына келип жетти. Кийинки сабактан жолугушканча сак саламатта турула.